Assalamu алейкум, урматтуу тез кабардын көрөрмандары, жалпы кыргызстандыктар, амансыздарбы? Бүгүн биз сиздерге тез кабардын бул чыгарылышында маңдайында турган, өзгөчө стилде салынган 8 бөлмөлүү үйдү тартып көрсөтөмүн. Бул толук курулушу аяктай элек, эгерде аяктаса барбы Хан Сарайдын өзү болот. Проект мага жакты. Сиздерге дагы жагат деген ойдомун. Видеону андыктан күзөтүп барыңыздар, сиздерге толук маалыматтарды беребиз. Бул кайсыл жерде жайгашкан десеңиздер, Ош шаарынын түндүк батыш тарабындагы Ишкабандан кирип келгендеги Кызыл Байрак айылынын кире бериш жеринде жайгашкан. Биринчи көчөдө. Жери да кенен экен, 5 сотук жер тилкеси, бирок жер өтө жакшы пайдаланылган. Эми урматтуулар, сиздерге көчө тарапка чыгып, даректерин толук көрсөтөйүн. Андан кийин сөзүбүздү улантабыз. Жүрүңүздөр. Урматтуу достор, жанагы сатыла турган үйгө баруу жолдорун сиздерге көрсөтүп өтөйүн. Мен азыркы учурда Ош шаарынын түндүк батыш тарабындагы шаарды айланып өткөн жолдо турам. Барсбек круговой менен 400-500 метр нары турат. Андан бери Элдорадо Гранд, Дөөлөт Плюс Мончосу жана Мегаполис тарапка бара жатканда Ишкабан айылын билесиздер. Ушул светофордон түз кирип бара бересиздер. Бара бересеңиздер, жолдон сиздерге түшүндүрөм, достор. Мындан дальше кетсеңиздер, достук өткөрмө пункту, шаардык автобекет, ошол тарапка кетсеңиздер болот. Ал жактан дагы келсеңиздер болот. Биз көрсөткөн жол менен түз кирип келе бересиздер. Кызыл Байрак айылы деген тактайчаны көрдүңүздөр. Андан сол тарапка буруласыздар дагы. 30 метрден кийин тетиги столбадан оң тарапка бурулуп, биринчи көчөдөн 50 метр жүргөндөн кийин 3-чү катардагы үйгө барасыздар. Ал үй шаардан, Ош шаарынан 2 бөлмөлүү батириңиздер болсо алмашат, үстүнө үстүк акча алуу менен. Ошондой варианттар дагы каралган. Калган маалыматтарды жеринен ысык беребиз, достор. Күзөтүп барыңыздар. Биринчи көчөгө бурулдуңуздарбы? Эми оң тарапка назар салсаңыздар, мына 3-чү катарда турган толук курулушу аяктай элек. Бышкан кирпичтен салынган үй сиздерди күтүүдө. Бул жерден өзүңүздөр каттасаңыздар, дарбазадан тетиги жерден мына унаага атайын гараж ылайыкташтырылган, достор. Кана эмесе жүрүңүздөр, ичкериден толук маалыматты беребиз. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ушул үй сиздерге насип кылсын, тапканыңыздарга жараткан өзү берекесин берсин. Үй көчө тарапка салынган. Ошон үчүн бул жагы жер кеңири болгон. Кошумча курулуштарды курсаңыздар дагы болот. Үй чочок, тапчан, наркы беркилерди, сарай салсаңыздар дагы болот экен. Кыскасын айтканда, кеңирчилик бул жагы. Бул 5 сотук, узун туурасы жерден 20-25. Бул кире бериш жери, мына дарбазакана деп коет. Анын үстү өзүнчө бир чоң бир бөлмө. Бул коридор. Эми биринчи кабатты түшүндүрөлү. Бул полторашка плюс мансард типтүү деп койсок дагы болот. Себеби чатырдын астында дагы бир бөлмө жайгашыптыр да. Бул жерде ээсинин айтымына караганда 2 бөлмөлүү атайын ушул жерде ылайыкташтырылган кухняга. Бул жерде печка кылабы, эмне кылат же ход кылабы, айтор планын билбедим, бирок 2 бөлмөнү ушул кухня кылып пайдалана турган кылган экен. Караңыздар. Бул үстү дагы спальный бөлмөлөр да эми. Караңыздар, спальный бөлмөлөр. Жогорку тарабындагы бир көрсөтүп коеюн. Эми 2 бөлмөнү көрдүк. Бул жагына кире турган болсок, гараж, үстү болсо чоң зал, конок бөлмөсү. Гараждын биринчи гараж өзү 7-ге 4. Конок бөлмөсү дагы 7-ге 4. Бул жактан, анан бул жактан 2 чоң терезе орун алган. Эми жүрүңүздөр, узун Г формасындагы коридор экен. Биринчи жана экинчи кабатка душ кыламын деген планда болгон экен, бирок биринчи кабатты бул жерге топка, жанагы акылдуу печкасын орнотобуз. Анан экинчи кабатында душ кылсак деген план болуп аткан экен. Эми өзүңүздөр каалагандай пландап кыла бересиздер. Ушул бурчту душ туалетти ушул жака уюштурсаңыздар. Бул болсо атайын аялдардын гардеробу. Кандай десем, аялдардын буюм тайымы, скылаты кылып пайдалансаңыздар болот. Жогорку тарабы дагы бир спальный бөлмө болот экен, достор.
Жакшы. Эми жогорку тарабында дагы ошол кудум ошондой эле Г формасындагы коридор. Бөлмөлөргө өз-өзүнчө кирип барасыздар. Бул кире бериш дарбазакананын үстүнө чоң бир конок бөлмө, же спальня кылып алса болчудай бир чоң бөлмө орун алыптыр. Эми баасы $82.000 бааланды. Бир аз кеми болот достор. Көрдүңүздөрбү? Полторашка плюс мансард типтүү. Бул жерде чоң узундан кеткен бөлмө каралган. Аны эми өзүңүздөр каалагандай планда бүтүрүп ала бересиздер. Биз анда бул чыгарылышты жыйынтыктадык. Суу светтери келген. Мечит, мектеп, бала бакчаларга буюрса жакын, өтө эле узак эмес, жакын эле. Кызыл байракты өзүңүздөр жакшы билесиздер. Сууга жакын жеринен. Тоо тарапта эмес. Негизги трассанын эле берки бетинде. Бир 30 метр нары жүрсөңүздөр негизги трассага чыгып кетесиздер. Ушул үй сиздерге насип кылсын дейли. Толук курулушу аяктай элек. Эгер аяктап кала турган болсо, жанагы айткандай хан сарайы болуп калат. Биз бул чыгарылышты жыйынтыктадык, урматтуулар. Сиздерге насип кылсын. Эң негизгиси кошуналар жакшы, интернет кабелдери тартылган, түнкү жарыктандыруулар, прожекторлор орун алган. Сиздерге насип кылсын. Агарыңыздар, көгөрүңүздөр, өнүңүздөр, өсүңүздөр. Жыйынтыктадык. Насип кылсын. Тапканыңыздарга береке.